الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар жана саламдар болсун. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу көрүштүргөн Аллага чексиз мактоолор болсун. Бүгүнкү берүүбүздө биз сабырдуулук, кечиримдүүлүк, толеранттуулук деген темада сиздерге азын олак сөз кылып бермекчибиз. Анда эмесе Аллах субханаху ва тааланын кереметтүү Кур'ани Кариминде сабырдуулук жөнүндө, чыдамкайлуулук жөнүндө абдан жакшы насааттар айтылган. А'уду биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману сбиру ва сабиру. Садакаллахул азим. Бул кереметтүү аяттын мааниси мындай. Алла Таала жалпы имандуу момун пенделерге кайрылып мындай дейт. О Аллах Таалага иман келтирген момун пенделер. Исбиру, сабыр кылгыла жана сабырдуу болгула. Башка бир аятта айтат: "Ва ланаблуаннакум бишайин минал хауфи вал жу'i ва нақсин минал амвал." Албетте, сөзсүз биз силерди сынайбыз коркунуч менен, ачкачылык менен, ва нақсин минал амвал, мал мүлкүңөргө, дүнүйөңөргө кемтик алып келүү менен. Вал анфуси, ошондой эле жаныңарга дагы зыян жетиши мүмкүн. Вал самарат, эгин талааларыңарга кемчиликтер, зыяндар жетиши мүмкүн. Ар түрдүү нерселер менен биз силерди сынайбыз. Ва башири сабирин, мына ушул учурда сабыр кылуучуларга куш кабар угузгун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн башка бир хадисинде айтат: сабыр биринчи садма учурунда дейт. Яғни биринчи инсан кайгы, капага, кыйынчылык мезгилге жолуккан учурда инсандын сабыры сыналат. Жана ошол мезгилде сабыр кылган инсанга Аллах Таала уадаларды берген. Ачуусу келген учурда ачуусун барып басып сабыр кыла алган инсан так бейиштин ортосунан орун алат деп дагы хадистерде айтылып кетет. Демек мына ушул аяттарга караганда Аллах Таала кереметтүү Кур'анда, пайгамбарыбыз өзүнүн сүйүктүү хадистеринде жалпы эле адамзатын, анын ичинде өзгөчөлөп момун мусулмандарга өзгөчө кайрылуу менен сабырдуулукка чакырды. Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Алла Таала бул сабырдуулукка жөн эле чакырып койбостон, сабырдуулукка амал кылган, сабыр боло алган инсандарга соовун дагы убадалап койду. Ал мындай: албетте Аллах Таала сабыр кылуучулардын сообун, ордун бегайри хисаб, эсепсиз төлөп орундап берет дейт. Сиз албетте сабыр кылган учурда кимдир бирөөгө уступкага барып атасыз, кимдир бирөөнүн сөзүн жутканга, анын баягындай туура эмес мамилесине чыдап көтөргөнгө туура келет. Сабыр кылдыңыз, бунун орду албетте болуш керек. Сиз Кудай үчүн ушул сабыр кылып койгонуңуз үчүн Кудай сизге сооп берет. Ва мен сабара ва гафара инна залика мин азмил умур. Албетте кимде ким сабыр кылса, ва гафара, ошол адамдан болуп аткан жагымсыз мамилелерге кечиримдүү болсо, инна залика мин азмил умур. Албетте бул учурда бул кылган иштердин сообу бийик, албетте улуу иштерден болуп эсептелет. Мына көрдүңүздөрбү? Демек сабырдуу болуштун менен Алланын астында сооп аласың, сый, макам, орунга ээ болосуң. Сабырсыздык кылсаң, ошол өзүңдүн каршыңдагы адам менен уруша кетесиң. Же болбосо шаша буша сабыр болбостон кырсыкка учурап калышың мүмкүн. Ар түрдүү күтүлбөгөн жагымсыз окуяларга дучар болосуң. Арты кайгы, капа, аттең арман гана болот. Эгер сабыр кылып койсоң бул дүйнөдө сен ошол жердеги көптөгөн, мисалы үчүн жаман окуялардан сакталасың. Азыркы күндө көчөлөрдө кырсык көп болуп атат. Үй бүлөлөрдө уруш жаңжал, зордук, зомбулук көп болуп атат. Дос жарлардын ортосунда сабырсыздыктын, бирине биринин сөзүн көтөрө албагандыктан, мамиле кыла албагандыктан уруш жаңжал болуп,
Birine biri kol götürüp ар түрдүү окуялар болуп атат. Алды киши өлтүргөнгө чейин жетип атат. Арты болсо ошо бирини майып кылып, ушундай бир жанына азар бергенге чейин келип атат. Натыйжада соттошушат, каражаты кетет, ден соолугу кетет, убактысы кетет. Анан өкүнүп баштайт. Аттиң ошол мезгилде бир аз сабыр кылып койсом болмок экен деп. Мына ошондуктан сабырдыкты үйрөнүшүбүз керек, бир туугандар. Азыр биз шашкалагындаган бир шашма жашоодо жашап жатабыз. Ушул светофордун, жол чырактын кызыл чырагы жанып бүткөнгө чейин дагы биздин сабырыбыз жок. Алдыда турган айдоочуларды басып, аларды шаштырабыз. Ушу кызылдан өтүп кеткенге аракет кылабыз сабырсыздык менен. Бирок натыйжасы кырсык менен бүтөт. Эгер сабыр кылсаң, анда ушул нерсе жок. Ошондуктан айтат ата бабаларыбыз сабырдын түбү сары алтын деп. Эми толеранттуулук деген дагы бир сөз бар, азыркы замандагы бир жаңы сөз. Бул өзүң менен кошо башкаларды сабырдуулук менен чыдап жаша дегенди түшүндүрөт албетте. Бирок бул жерде ар бир тараптын тең адилеттүү мамилеси болуш керек. Мисал үчүн башкалар келип алып, ар биздин каада салтыбызга, жүрүш турушубузга, динибизге каршы нерселерди кыла берсе да, акарат кыла берсе да, сабыр кылып тура бериш деген сөз эмес бул. Ал өзүң менен кошо башка дин тутуучуларды, өзүң менен кошо айлана чөйрөдөгү адамдарды сыйлагын, ошолордун анча-мынча мамилесине чыдаган дейт. Мисалы үчүн коомчулук болуп жашайбыз. Коомдук жайда жашаган мезгилде бирөө светти жандырам дейт, бирөө өчүрөм дейт. Бирөө бийик сүйлөйт, бирөө секин сүйлөйт. Мына ушул жерде баарыбыздан толеранттуулукту талап кылынат. Анча-мынча түшүнбөгөн адамдардын болуп аткан мамилесине чыдамдуу мамиле кылып коюш керек. Түшүнүктүү мамиле кылып коюш керек. Ушу толеранттуулук. Мына ошондой эле эркек менен аялдын ортосунда дагы толеранттуулук мамиле керек. Аялдын кээ бирге кылык жоруктарына бир аз эркек чыдап коюш керек. Ошондой эле эркектин кээ бир жагымсыз аракеттерине аял чыдамдуу болуп коюш керек. Мына ошондо бул эркек менен аялдын ортосундагы бир сабырдуулук же толеранттуулук деп айтсак болот. Ошондой эле акыркы учурда кары картаңдарга карата дагы сабырсыздык мамиле же болбосо толерантсыз мамилелер күтүлөт, көрүлүп калат. Бул эмне дегени? Ошол эми картайганда үйдө эле отура бербейби деген сөздү айтып өтөт, кулагына огузуп өтөт, мурдун тырыштырып өтөт. Билишибиз керек, биз дагы бир күн карыйбыз. Ар бир тирүү жан үчүн жашоо керек, тирилик керек. Мүмкүн ал таза аба жутканы чыккандыр, мүмкүн ал магазинге нан алганы чыккандыр, бирөө алып келип бере турган кишиси жоктур. Мына ошондуктан карыларга карата дагы чыдамкай мамиле болуш керек. Ал эми өз ата энеңе карып калган учурда толеранттуу эмес, ага жакшына мамиле кылышың бул парз. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде өкүм кылып буйрган. Демек, бул сабырдуулук менен толеранттуулук бири-бирине бир жакын, чыдамкай болуу, кечиримдүү болуу, түшүнүп туруп мамиле кылып коюу. Ошол кайсы бир инсан адашуу менен, билбестен, ачуулануу жолу менен инсан бир айлана чөйрөгө жагымсыз мамилени кылып атса, бул жакта тургандар ушуга бир сабырдуу мамиле жасап коюш керек. Аны менен уруша кетпей, чачакташа кетпей, мен азыр көрсөтүп коюшум керек, буга түшүндүрүп коюш керек деп отуруп, биз айлана чөйрөдө акыркы мезгилде көп чыр чатактарга барып калып отурабыз. Ошондуктан эч кимдин үй бүлөсүндө чыр чатак болбосун, уруш болбосун, Алла бардыгыбызга сабырдуулукту берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисин Хазирети Абу Малик Ал-Харис бин Асим Аш'ари риваят кылып мындай дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ат-тухуру шатрул иман. Тазалык имандын жарымы. Валхамдулиллахи тамлаул мизан. Алхамдулилла деген сөз кыргызчасы Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр деген сөз бул адамдын сооп таразасын соопко толтурат.
Wa subhanallahi velhamdülillahi tamla'an. Emi subhanallah deseng, alhamduga koşup subhanallah alhamdulillah dey turgan bolsoň, bul söz asman menen жердин ортосун толтурат. Эмнеге толтурат? Жакшылыкка толтурат, соопко толтурат деген сөз. As-salatu nurun, namaz adamdын nuru. Was-sadaqatu burhanun, кайрымдуулук иретинде чыгарган садакаларың бул сенин кыяматтагы бетиңе кармаган далилиңдир. Was-sabru diyaun, ал эми сабыр инсандын жол чырагы, караңгыдагы жол көрсөткөн чырагы. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk, колуңда көтөрүп жүргөн Кураның сенин пайдаңа далил же сенин зыяныңа далил болот. Бул эмне дегени? Эгер Кур'ани Каримди окуп амал кылсаң, сени бейишке жетелейт. Кур'ани Каримди кармап, мусулманмын, ушул менин китебим деп коюп, жалган сүйлөп, тескери басып, сабырсыздык же болбосо бардыгы эле ушул Кур'ан жана хадисте айтылган сөздөрдүн тескерисин жасасаң, анда бул сага каршы далил болот дегени. Kullu nasin yaghdu, ар бир инсан эрте менен турат. Wa ba'iun nafsu fa mu'ta. Ошондой эле бул эрте менен туруп кечке чейин тирилигин кылгандай эле ар бир инсан бул дүйнөдө ахиретке даярдыгын көрүп жатат. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызга сабырдуу болууду жана пайгамбарыбыздын айткан хадистерине амал кылууду насип буйрган болсун. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн жүрүм туруму менен жана өзүнүн хадистеринде бизге кечиримдүүлүктүн үлгүсүн көрсөттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеде жашайт эле Мединага кетүүгө мажбур болду. Меккени кайра келип фатах кылып алган күнү, мына ошондо меккеликтер пайгамбарыбыздын алдына туткун болуп колго түшүштү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул мезгилде бүткүл калайык калкка кыяматка чейин келе турган элге кечиримдүүлүктүн эң жогорку даражадагы үлгүсүн көрсөттү. Адатта колго түшкөндөн кийин аны каалагандай жазасына тартса болот. Алар пайгамбарыбызга көрбөгөн күндү көрсөттү, көрбөгөн кордукту көрсөтүштү. Көптөгөн жакындарды алар шейит кылышты. Бирок ошого карабастан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Антумут тулака", Мекке мüşрikтерине колго түшүп, тиз чөгүп, чөгөлөп, башын жерге жүгүп, эми биз өлүм жазасына мына кетет экенбиз деп турган мезгилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Антумут тулака", силер бүгүн бошсуңар деди. Мен силерди Жусуп пайгамбар 11 бир тууганы атасынын сүйүүсүн бөлүшө албай, кудукка барып таштап коюп, андан ары кул болуп сатылып кеткен Жусуп пайгамбар бир мезгилде падыша болуп, 11 бир тууганы колуна туткун болуп келген мезгилде, аларды ар биринин кылган кылык жоругун айтып берип, абдан башын жер караткан эле. Пайгамбарыбыз айтты: "Мен Жусупка окшоп, өткөн күндө эстетип, ар бириңердин кылган кылыгыңарды айтып, эл алдында уят каргым келбейт. Силер бүгүн бошсуңар, силерди мен кечирдим" деди. Мына ушул окуяны көргөн Меккедеги али мусулман боло элек кабилалар топ-топ болуп исламды кабыл алышты. Эмненин себебинен? Бир пайгамбарыбыздын кечиримдүүлүк касиетинин, кечиримдүүлүк мындай мүнөзүнүн себебинен болду. Ошондуктан биз бул окуядан өзүбүзгө сабак алышыбыз керек. Сабырдуу болойлук биринчи, экинчиси кечиримдүү болойлук. Кимдир бирөө кечирим сураса, кечиримин кабыл алыш керек. Акыркы мезгилде кечирим сурагандан кийин дагы өзүнүн күчүн көрсөтүп, өзүнүн зөкүрлүгүн көрсөтүп, уруп, согуп, баягындай зулумдук кылып койгон окуяларга дагы күбө болуп калабыз. Ошон үчүн бир аалым, даана, окумуштуунун бир айткан сөзү бар. Кечирим сураса, кечиргенди билбеген бул бир жаныбар менен барабар деп айтты да. Байке кечирип коюңуз десе, кечиримин кабыл алганды билелик. Бул кечирим сурады, болду эми деп кечириш керек.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда ушул маанидеги хадисте айтат: "Лейса шадиду бис-сураати." Бул батырлык, же адамдагы күчтүүлүк анын шамдагайлыгы же анын күчүндө эмес. Албетте, күчтүүлүк бул өзүнүн газабы келгенде, ачуусу келгенде өзүнү кармай алган мына ошол эң күчтүү, эң баатыр деп эсептелет. Адатта биз күчүбүздү көрсөткөндө, кимдир бирөөнү сөз менен басынтканга, кимдир бирөөнү күч менен басынтканда өзүбүздү баатыр, өзүбүздү күчтүү эсептейбиз. Жок бир тууганым, адашасыз. Мындай учурда сиз залым болгон болосуз. Аллах Таала берген күчтү, Аллах Таала берген неаматты орунсуз жерге пайдаланып, кыяматта жазасын ала турган залым атка кондуңуз. Ошондуктан кимдир бирөөдөн кемчилдик кетип калып, кечирим сураса, кечиримин кабыл алыш керек. Бул пайгамбарыбыздын касиети болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн бир хадисинде мындай деп насаат кылат. Муну бир киши келип пайгамбарыбыздан сурап калды: "О Аллахтын элчиси, сиз мага осуят кылып коюңузчу" деди эле. Пайгамбарыбыз айтты: "Ла тагзаб." Сен ачууланба, газабыңа алдырба. Раддада мираран. Муну кайра сурады. Бир канча жолу сураса, бир канча жолу ушул газаптанба, ачууланба деген осуятты жасады. Демек, бизге дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол осуяты болсун. Урматтуу замандаштар, эч качан биз ачууланбайлык, ачуубуз келген мезгилде отура калып, субханаллах, валхамдулиллах, астагфируллах деп өзүбүзгө бир тасбих айтсак, Аллах Таала жүрөгүбүзгө тынчтык берет. Ачуубуздун тез тарап кетишине жардам берет. Мына ошондойго амал кылышыбызга Кудайым тавфик берсин. Ар бир үйдө тынчтык болсун. Аллах Таала баарыбызга сабырдуу деген инсандын касиеттерин насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.